Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен кыргыз оймолорунун бир канча түрүн кыркууну үйрөнөбүз. Бүгүн бизге түстүү кагаздар, карандаш, кайчы керек болот. Эң алгач A4 форматындагы түстүү кагазды экиге бүктөп алабыз. Анан дагы бүктөйбүз. Төрт бүктөгөнүбүздөн кийин дагы бир мындай кылып бүктөп алабыз. Бүктөп бүткөнүбүздөн кийин карандаш менен кырка турган оймобуздун сүрөтүн тартып алабыз. Бул оймонун аты кочкор мүйүз оймосу. Илгери биздин ата-бабаларыбыз бардык оюуларыбызды жаратылыштан алышкан. Кайчы менен иштеп жатканда абайлап колубузду кыркып албай иштейбиз. Мынакей. Кочкор мүйүз оймосу даяр. Оймобуз кооз көрүнүшү үчүн биз мындай түстү алдык дагы, сары түстү алдык дагы. Азыр желим жардамы менен жармаштырып чыгабыз. Мына достор, биздин кочкор мүйүз оймобуз даяр болду. Эми кийинки оймону Бул оймобуздун аты карга тырмак оймосу. Мынакей. Желим жардамы менен жармаштырып алабыз. Мына балдар көрдүңөрбү?
Бул оймонун аты каргатырмак оймосу деп аталат. Кийинки оймобуздун аты беш манжа деп аталат. Оймонун сүрөтүн тартып жатканда тегиз жана кооз чыгыш керек. Мынеке балдар, беш манжа оймобуз даяр. Бул биздин умай энелерибиз колдонгон оймо. Балдар, бүгүн биз силер менен беш манжа, каргатырмак, кочкор мүйүз оймолорун жасадык. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта тургула.